Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу Ош ТВ телекомпаниясынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Кырчын жайлоосунда, өзүңүздөр байкап тургандай, көчмөн жашоосунда мен топоздун үстүндө атайын Ош областында сапар алып кетип жаткан мезгилим. Жалпысынан бул кооз кереметтүү жайлоого 1,5 миң боз үй тигилген. Ар бир район шаарлардан атайын боз үйлөр тигилип, улуттук каада салттарды көргөзүп жатышат. Мына биз азыр топоз менен ушул Ош областына келип калдык. Азыр ушул Ош областындагы ушул Кырчын жайлоосунда кандай даярдыкта келгендиги туурасында таанышып, кире беришинен кирип алабыз. Ага чейин бул агайды сөзгө тарта кетейин. Агай, кайсыл аймактан келдиңиз? Биз Ош облусунун Сармогол айылынан келгенбиз. Сары кол коому ушуну уюштуруп, биз мына топоздорду багып элдин кызматында жүрөбүз биз. Бул топозду көргөндөр ар бир ушул келген коноктор жана ошондой эле жүздөгөн туристтер топоздорду минип өзгөчө сүрөттөргө түшүп, абдан суктанып жатышат да. Ушул топозду кантип үйрөтүп алдыңыз? Топозду болсо колдоп үйрөтөбүз. Ушуну багып, ушуну үйрөтүп, ушу менен биз жашообузду ошодо. Ош облусунун оң тарабына киргенде эле өзгөчө чоңалайдан келген төөлөр, ошондой эле биздин апаларыбыз ий кийүү менен жиптерди даярдап жатышат. Андан тышкары бул жакта ат жабдыктарынын түрү коюлган жана ошондой эле бул жакта жаалар, булардын бардыгы нукура мүйүздөрдөн жасалган экен. Эси каякта экендигин азырынча билбейбиз, бирок бул жакта кол өнөрчүлүктүн өзгөчө түрлөрү, жыгач устачылыктын өзгөчө түрлөрү коюлуптур. Биз сизди сөзгө тарта кетейли. Бул жакка ушул эмнелерди алып келдиңиз? Өзүңүздүн буюмдарыңыз туурасында маалымат бере кетсеңиз. Мен бул жакка мына көчмөндөр оюнуна биздин ата-бабаларыбыз жасап келген баягы жыгачтан идиш аяктар, музыкалык аспаптар, анан тамырдан жасалган композицияларым, көкөрлөрдү жасап келдим. Жерде ошо дүйнө жүзүнөн келген ошо конокторго биздин улуттук идиш аяктарды, музыкалык аспаптарды, сувенирлерди көргөзөйүн деп келдим. Бул жакта 9 коргол турат жана ошондой эле өзгөчө композициядагы бир көрүнүштөрдү чагылдырат экен да. Астыңыздагы эмне? Бул баатырдын көрүнүшү. Бул жерде мына экөөнү комплектти кылып жасаган, мынанда өзгөндүн мунарасы турат, мен өзгөндөн болом да. Бизде уламыш айтылып жүрөт, өзгөндө бир ажыдар пайда болгон, ажыдар убагында ошол бирден кыз адамды жеп турган. Анан бир баатыр пайда болот да, ошол ажыдарды өлтүрөм деп туруп ошол чыгып, ошол элди коргогон. Ошол темада мына ажыдар менен баатырдын элеси турат. Бул тамырдан жасалганда, сайдагы агып келген кадимки эле агындылар. Жазындасы суу аябай кирет эмеспи? Ошондо киргенде бактаракты агызат да, анан тамырларын таштан ташка тийгизип, аябай неме кылып, ушундай кейипке келтирип салат да. Анан мен окшоштукту издеп табам дагы, баягы окшош табигаттын мындай окшоштуруп жасаган нерсесин жасап элге көргөзөм да. Ушундай табигаттын күчтүү баягы художник экенин, ушундай күчтүү жасоочу нерсе экенин элге чагылдырып көргөзөм. Наркы четте турган эмне түшүндүрөт? Муну мен сары челек көлү бар го. Ошол жерден тапкан неме, бул арчанын тамыры. Бул мына жерде мына көзү өзү табигат жасап койгон, мына көзү анан мүйүзү турат. Баягы кумдуу чөлдө кескелдиктер чуркап келип, ушу кескелдиктин төмөнүндө мындай чоң мындай немеси бар болот. Анан оозун ачып турат, мына. Бул жагы денеси уже чыгып калган. Ошону эч нерсесине тийбей, мына табигаттын ушундай жаратып койгон элдерге көргөзгүм келди да. Биздин улуу тоодо жашаган тоо эчкисинин тоо текенин немеси мүйүзү турат. Бул жерде эми баягы ошол улуттук баягы буюмдар илинип тура турган бир дубалды камтый турган бир сувенир. Бул жерде сувенир бычак, комуз, камчы илинет. Анан дубалды ушундай бир неме кылып ээлеп тура турган биздин сувенир болот. Көчмөндөр оюндарынын алкагында ушул Ош областынан келген Алай районунун тургундары өзгөчө көптөгөн туристтерден көңүлүн буруп, атайын сүрөткө түшүп кеткен адамдар көп болуп жатат бул агайыбыз менен. Бул агайды айта кетсек, бул жерде
атайын ошол жаныбарлардын терилери атайын көргөзмөгө коюлган. Жана ошондой эле бул абабыз кийип турган ошол кыргыздардын ошол көчмөн турмушунда кийип жүргөн байыркы тон, тебетей жана ошондой эле чокойго өзгөчө көңүл бурсак болот. Бул нукура териден жасалган экен, кийиктен. Ал эми шымды карап турсаңыздар, бул төөнүн жүнүнөн атайын тигилип жасалган. Агайыбыздын колунда ошол мылтык турат, ошол жаныбарларга ошол уучулукка чыгуу үчүн. Жана ошондой эле бул жакта капкан, суур, бул жакта коён, а бул жакта кийиктин элеси бар экен. Ушундай композицияга ушундай кандай элдер кызыгып, кандай сизге көңүл буруп жатышат элдер? Мен ушу көчмөндөр оюнун көрүп, ушуну өзүм өз колум менен жасап чыктым баары жолу. Мен Алай районунун Үчтөбө айыл өкмөтүнүн Кичи Каркол айылынын тургуну болом. Ушу көчмөндөр оюнун көрүп, аябай кызыгып ушул 1900 жылкы немелерди элестетип чыктым да, мына ата бубаларымдан, атамдын атасынын бубаларынан калган мынтык экен. Аны немеге ташты, азыр эми ошону көрсөтөйүн балдарга деп ушуну неметип атам да. Кылып ушул. Демек байыркы убактарда колдонулуп келген бул мынтык экен. Бул канчанчы жылга почти 900 жылкы мынтык да, 900 жылкы мынтык. Салмагы дагы абдан оор экен. Болжолдуу түрдө бир 3 килограммдан ашык салмакта элейт. Азыр бул иштетсе болобу буну? Жок, иштетсе болбойт. Эми бул алигинде эскирип бүткөн. Да, айтып берсем болот, мына жагынан салып анан мына жерден түтөтүп атылган экен да, мына жерден түтөтүлгөн экен. Мына жагынан ошо жагынан неме кылдырып, bu жагынан түтөтүп, анан мээлеп аткан экен да. Ошо ата бабалардан сурасам. Анан мына кыргыз капкан, бул эми кыргыз капканды коюп биз мынабы кашкулак, аналык окшогон карышкырларды алабыз. Мына настоящий кыргыз капканда кыргыз. Бул жерде өзүңүздөр байкап тургандай, илбирстин, карышкырдын, коёндун, түлкүлөрдүн терилери турат. Өзгөчө бул ак илбирстин териси дагы бул жерде жайланышкан. Бул дагы көптөгөн ушул көрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө буруп жаткан мезгили, өзүңүздөр байкап тургандай, мындай ашатылган терилер турат. Маалымат үчүн айта кетсек, ушул көчмөндөр оюндарынын символу ушул ак илбирс болду да. Сиз айтып берсеңиз эже, бул терилер каяктан алып келдиңиздер? Биринчи биз ак илбирсти ачсак, ак илбирс мындан 100 жыл мурун болду. Бунун касиети ушул 100 жыл сакталышынын себеби бирден бир ашатылган бул. Ашатылса канча кылымдарга чейин ушундай жүнү менен сакталып турат. Ашатпаса мынантип түгү түшүп калат. Көрдүңүздөрбү? Мынандай болуп калат. Себеби мына ашатылган эмес. Мына бул ак илбирс ашатылган. Ашатылган кадимкидей ийленген. Ашатылган, ийленген. Мына ийленген, мынакей, мына мындай кылсаңыз мынтип эле турат мына. Ал ашатылбаган мынантип калат. Мына бул алты эле бир 10 жылча болуп калды. Кайра мынантип түгү түшүп калды. Бул суусар. Канчалык ашатылган тери жакшы ашатылса, ошончо көп сакталат. Мына бул карышкырдын териси 30 жыл болуп калды, ушундай болуп калды. Мынакей. Бул сәл мына бул этек ашатылып, баш жагы ашатылбай калган. Баш жагын көрдүңүздөрбү? Болбойт. Мына этек жагы сонун бойдон. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ашатылган. Бул ашатылган тери демек көп жылдарга, 100 жылдарга чейин чыдайт. Мына бул ашатылганда тондар ham көп жылга чейин сакталат. Түлкүнүн териси негизинен калган терилер башка деметет. Түлкү менен суусардын териси сүткө гана ийленет. Ийленип ашатылат. Эң эле жасай турган тон жасай турган. Мына бул тон азыр. Мына бул жака болот. Тондун жакасы. Мына тумактын чекеси ана. Ушунан болот. Мына койдун эле териси. Анан бул тери мына бул өңдөш үчүн, муну өңдөш үчүн боор керек. Боор өзү мындай эле таш болот, туугандар. Ташты муну жакшы күйгөн тандырга аябай кызуу учурунда көмүп коет. Көмүп коюп бир сутка турат. Алсаң, өзүнчө эле мына талкалар майда боло баштайт. Өңү башкача болупчу. Бул табыгы боор болот. Болду анан кийин аябай соккуга талкалайбыз. Соккуга талкалганда майда болот. Анан мындай кылып, ундай кылып элейбиз. Көрдүңүздөрбү? Ооба. Ундай кылып элеп туруп, элегенден кийин анан биз анан өңдөй баштайбыз. Мына терини.
Öңдөгөндө мына мисалы өңдү сүйкөйбүз. Анан мына менен кырабыз. Бул ончо-мунча темир болбосо болбойт. Мындай гана көрдүңүз. Мына жыгачка мындай кылып аласыз. Жылдыра бересиз. Өң кете берет. Аз эле неме кор сүйкөлөт дагы. Мына терилер алына баштайт. Мындай тарсаңыз мындай тери кете берет. Мына тери алынып бүткөндөн кийин мына ушундай болуп аппак болот. Мына бул бөрчик. Мына кара илбирстин терisi. Ana ак илбирс. Мына кара илбирс. Булар ийленген бөрчик мынакей жети карышкырдын бөрүсү. Терisi кеткен. Демек ушуга жети карышкырдын териси кеткен, Укмуш турбайбы? Муну бир кездерде Арапбай деген 200 жыл болуп калды, 2 кылымга барабар болду. Мына материалымды көрүңүздөр. Ошону Арапбай деген газы кийген. Ана мына суусар терпек мына. Мына өңү жаман болуп түшүп калды түгү. Мына суусар терпек. Муну дали кудушандай болуп ийленет. Ушул мына Арапбай газынын кийген кийими. Bir şuralarda 200 yıllık kadın saklanıp kütüp günüge cayıp kadimkidey karmap duruyoruz. Бул жакта өзгөчө чоподон жасалган буюмдарды дагы агайыбыз жасап, ошол келген көрүүчүлөргө тартуулап жатат. Айтып берсеңиз, Зава, кайсыл жактан келдиңиз? Биз Ош облусунун Арган районунан келдик, балдардын чыгармачылык борборунан келдим. 20 жетекчиси болуп ошол жерде. Азыр эми атайын чоподордон жасап бул туристтерге сунуштап жатасыздар буларды? Азыр ошол немелерден чоподон жасалган буюмдарыбызды көргөзмөгө алып келдик, анан мындай станокторубузду да алып келдик, жасап көрсөткөнгө туристтерге. Бул жакта нелер бар? Нелерди көбүнчө жасадыңыз? Бул жерде боз үйүбүз бар, анан суунилер бар, төө, анан ошол Оштун областынан келгенибиз үчүн ошо Сулайман тоонун элесин түшүртүргөн онун музейлер бар. Музейлер, тарелкалар, анан табактарды жасадык. Анан ар жакта Арган районунун 80 жылдыгына дагы ошол немелер жасаган, пано, тарелкалар. Көбүнчө келген ушул коноктор эмнелерге кызыгып жатышат бул чоподон жасалган? Кайсыл буюмдарды көп алып атышат? Көбүнчө боз үй, кыргыздын өзүнүн боз үйлөрүнө көбүнчө кызыгып калат. Боз үйлөрдө? Ооба, бул боз үй азыр пишелек, бул пишелек боз үй. Мына пишкандары ылдый, дагы пишкандар боз үй. Кыргыздын улуттук мындай боз үйлөрүнө кызыгып көп алып атат. Мындай кичинекей боз үйлөргө. Бул жакта ушул Алай районунун Сары Моңгол айылынан келген биздин апаларыбыз улуттук балыктарды кийип турушат. Өзгөчө бул бир караганда Памир кыргыздарынын элесин ушул улуттук балыктарын, улуттук кийимдерин чагылдырып турат. Биз атабыздан калган мана ушундай баш кийимдерди, улутта калган баш кийимибизди бизден кийинки жаштарга үйрөтүү иретинде ушул баш кийимибизди алып келдик. Ушундай үйрөнсүндөр. Ошону менен бирге манандай кол өнөрчүлүктөрүбүз бар. Ушу өзүбүздүн колубуздан жасалган. Мыналар болсо чын седептен алган күмүш калак деп коет. Бул канчанчы кылымдарда, 17 кылымдарда энелерибизден калган улуттук кийим. Биз азыр эми жаштарга алып чыгыш үчүн ушуну алып кетип жатабыз. Мыналар күмүш, мына нак таңгалар, мыналар билерик, шакектер, бардыгы күмүш. Мынандай кулак сыргалар бар, мындай күмүш кулак сыргаларыбыз бар, мына. Күт энелерибизден калган, энелерибизден калган күмүштөрдү алып кетип жатабыз. Анан кол өнөрчүлүккө топоздун, койдун накталай натуральный немелерден иштеп жатабыз, сумкаларды кылып жатабыз. Анан мындай күмүш немелерибиз бар, мына. Чачпактар бар, нак күмүш чачпактар ушулар. Мен деле өзгөчөлүктөрүн айтсам, меники да ошо кадимки энелерден, чоң энелерден калган сандыктын түбүндө жаткандарды биз мына көп жылдан бери келип, ояк бияка чыгып, жет мамлекеттерге жайылтып, жаштарга үйрөтүп, ушинтип колдон келген нерселерди алып чыгып жатабыз. Анан бизде мындай калак деген 10 метр, 15 метр, даже 20 метрге чейин сурп боройбуз. Бул сурптун негизги максаты күндөн, анан сууктардан сакташ үчүн урунат. Анан дагы бир жери, мисалы үчүн биз бир жака көчүп кетип жаткан болсок, кокустук да эми, Кудай сактасын. Бирөө өлүп кеткен болсо,
мынаны чечип жиберип баягы кепен кылып неме кылганда да ылайыкташтырылганда булчу эң негизгиси бул жылуулукту сактайт, сууктанчы. Анан биз эми унутта калган, муну өзүбүз жоготуп алганбыз, бирок ушу сандыктын түбүндө калгандарды жандандырып, жаштарга көрсөтөлү, ушуну алып чыгалы, кайра кыргыздын ушул көчмөн кыргыздын ушул эмелерин өзүбүз дагы жандандырып көрсөтөлү дегенбиз. Биз көчмөн кыргыз болгон кыргыздарыбыз көчкөндө ошол 20-30 метр суртту орогон экен да башына. Gökten Tengri buyurdu. Tatı alın, uğul. Bu yer atan жатқан ıyık жерден turpağı. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Ош облусунан 25 боз үй тигилип, жалпы чыгармачылык жамаатынан 400гө чукул адам келген. Ош облусунун өнөр адамдары бул күнү хан көтөрүү кадасын көргүзүп, концерттик программа тартуулады. Mingen atın cayda kalbasın. Girgen üyün çamgarak tuğ olsun. Жакшы иш-чара болуп атат да. Анан даярдыгыбыз өтө жакшы, жогорку деңгээлде даярдалган. Келип ошо элге тартуулап атабыз. Мынакей мындай аркабыз бар, ар жагынан тартсаңар болот. Ушул Ош Ордосу деп, Ош областынын ушул кенекей чоң хан боз үй турат. Ушул менин оюмча ушул Кырчын жайлоосундагы эң чоң боз үйлөрдүн бири ушу биздин Ош областынын боз үйү деп ойлоп атам. Анткени ушул боз үй жасалган жерлерден эң чоңун тандап келип коюлган да. Бардык жагынан жакшы. Чыгармачыл топтор, артисттерибиз, жаш балдар, кыздар, аксакалдарыбыз бардыгы тең мындай айтканда нукура кыргыздын жашоосун ушул жерде көргөзүп, бир тарыхка аралашып кетип атабыз десек да болот да. Бул өнөр адамдары 18-19 кылымдардагы кыргыздардын жашоо шартын, каада салтын чагылдырып берди. Ага театр адамдары 3-4 ай даярдык көргөн. Байыркы доордо техникалык каражаттар жок болгондугуна байланыштуу сахналык көрүнүш жандуу болду. Көчмөндөрдүн бүт жашоо шартыны, каада салтын, үрп адатыны көрсөтөлү деп аракеттендик. Бизге баягы жобо боюнча хан көтөрүү деген эпизод түштү. Аны ушул бүт аракетибиз менен эми жасап келдик. Элгүбө болот, кандай деңгээлде болду. Андан кийин ыр сынагы, бий сынагы бар, аны өткөрөбүз. Андан кийин кол өнөрчүлүк. Ошол биздин Ош облусундагы кол өнөрчүлүк, саймачылык, тикмечилик, устачылык, зергерчилик ушунун баарысын алып келгенге аракеттендик. Андан сырткары бүт баягы көчмөндөрдүн оюну деген бир өзүнчө бир бөлүм бар. Ошо көчмөндөрдүн оюнуна баягы көчмөн калктагы ордо оюну, аркан тартыш оюну, ошого окшогон көптөгөн оюндарды аны алып келдик, анда көрсөтөбүз Кудай буйрса. Көчмөндөр оюндарынын алкагында Ош облусунун концерттик программасы жана ушундай эле маданий иш-чарасы бүгүн жыйынтыкталды. Эртеңки көрсөтүүдөн Кудай буйруса сиздер Ош шаарынын көчмөндөр оюндарына карата даярдыгы туурасында кенен тааныша аласыздар. Ош ТВ телеканалы менен бир болуңуздар. Кызматта мен Адыл Акжол жана Элеман Акбаев болду. Саламатта калыңыздар.